Кечки жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Бишкекте үрөй учурган окуя катталды. Кызды зордуктап, өлтүрүп, андан кийин дагы зордуктаган балдар кармалды. Кудай бергендеги өрттөн кийинки көрүнүш. Комментарийлер толуп кетти. Ал жердеги сатуучулар эл тааныбай арзан нерсени дагы кымбат сатышып жаткан эле дейт көпчүлүк адамдар. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы өйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бишкектеги жаңы конуштардын биринде зордукталып бычакталган кыздын сөөгү табылды. Балдардын бири аны өлтүргөндөн кийин да зордуктаган. Шаардык милиция кылмышка шектелип 30га чыга элек 3 киши кармалганын кабарлады. Ишенимдүү булактардын айтымында шектөөлөр алгач кызды зордуктап, андан соң бычак менен жүрөк тушка урушкан. Маалым болгондой, кыздын жансыз денеси Борбор калаадагы конуштардын биринен табылган. Окуя 21 февраль күнү болгон. Кыз жана бир нече жигит спирт ичимдигин ичишкен. Андан соң жигиттердин бири кызды зордуктаган. Кыз кыйкырып жаңжал чыгарганда өлтүрүп салган. Балдардын бири аны өлтүргөндөн кийин да зордуктаган деп айтылат маалыматта. Свердлов-Риптин басма сөз кызматы маалыматты тастыктап, 21 февралда милицияга адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгону тууралуу маалымат келип түшкөнүн, кылмышка шектүү катары 3 адам 29-23 жаштагы жарандар кармалганын билдирди. Учурда тергөө иштери уланууда. Кар жаайт. 26 февралга карата аба ырайы. 26 февралда түнгүсүн Чүй Талас Ош Жалал-Абад Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан кар жаайт. Чүй Талас Ош Жалал-Абад Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаайт. Күндүз көпчүлүк аймактарда жаан кар тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Чүй Талас Ош Жалал-Абад Ысык көл облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаайт. Ош Жалал-Абад Баткен облустарынын айрым жерлерде туман түшөт. Тоо этектеринде жана тоолуу жолдор тоңголок жана тайгак болот. Бишкек шаарында абанын температурасы түнкүсүн 2, күндүз 1-3 болот. Булак Назар Ньюс KG. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Бишкекте 26 жаштагы кызды зордуктоого шектелип, таксист кармалды. Милиция кызматкерлери тарабынан зордуктоого шектөө кармалды. Бул тууралуу Ленин Риптен билдиришти. Маалыматка караганда 21 февралда саат 22:36 чамасында милициянын 102 кызматына жаран кайрылып, ошол эле күнү болжол менен саат 20:30-21:30 чамасында Орок айылында 1999-жылы туулган сиңдиси зордукталганын билдирген. Кылмышка шектүү катары 2002-жылы туулган жаран кармалып, камакка алынган. Тергөөнүн жүрүшүндө шектөөнүн Бишкек шаарынын аймагында жашаганы жана такси айдап акча тапканы аныкталган. Ал кардарды айтылган жерине жеткирип келе жатып, жабырлануучуну зордуктарган. Тергөө уланууда. Бишкекте 30 жаштагы кыз киши колдуу болду. 3 жигит кармалды. Аял кишини өлтүрүүгө шектелгендер кармалды деп билдирди 25 февралда Свердлов райондук милициясы. 21 февралда милицияга зомбулуктун белгилери бар аялдын сөөгү табылгандыгы тууралуу чакыруу келип түшкөн. Бул факты адам өлтүрүү боюнча катталган. Тергөө иштеринин алкагында маркум 1995-жылы туулган жаран экени аныкталды. Свердлов Рип тарабынан 1996-2002 жылы туулган шектөөлөр кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Тергөө жүрүп жатат. Акипресс агенттиги булактар билдиргендей, маркум өлтүрүүлөрдөн мурда зордукталган болушу мүмкүн. Буга байланыштуу бир катар экспертизалар дайындалды. Булак бара келди. Саулек маскара. Алюминийлер момда болуп эрип кетиптир. Моторлордон эчтеке калбаптыр. Жердеги алюминий экен. Таң калыштуу. Мындай контейнерлер эрип чукулуптур ичи, Токионун ичи да бул. Кудай өзүнүн жеңилдигинен берсин. Мындай бул коробка, мотор, полный ылдый жакта могу эрип турган баары дюраль экен да, алюминий.
Мынакей алюминий. Көп жүрген бол бет жігіттер.